Assalamu алейкум. Доево матизге 0 магнитофон коюу. Бул штатный штекерин эң магнитофонду эң алгач кантип баштайт. Но индикаторду массага кымчып, замок өчүк мезгилинде баарын текшерип, биринчи прямой плюсовой табабыз. Мына прямой плюсовой, калганда текшерип коебуз, башка плюс жокпу? Текшеребиз. Окей. Бир эле плюсовой, бул прямой плюсовой. Андан кийин через замок табабыз. Замокты ачабыз. Замокты ачкандан кийин дагы бир зымдан плюс пайда болот. Мына, бул через замок. Бул замокты ачканда. Бул через замок. Калган жерин да текшерип коебуз. Болду. Мынакей 2 плюс таап алдык. Бири прямой, бири через замок. Эми массалар. Массалар каразым болот. Матистерде 2 масса болот. Мынакей 2 масса. Буларды бөлөбүз. Мынтип текшерип алсак болот. Анан бул жерде дагы бир зым бар. Мынакей масса сурап атат. Бирок бул масса эмес. Бул подфарник. Мына бул жерден подфарникти жакканда мынакей жанат. Подфарниктен келген провод. Ушуну дагы табып, буну ушунга массаны улап албаш керек да. Bunu öçürüp koyuş gerek. Mınakey, bu patvarnik, через замок, прямой, arkada mınaki massa. Zam ulangandan keyin, buna kara massanın bir özüne ulanat, bir massa jönüne kalat. Bu patvarnik'e gelgen massa negdi? Bu işletilbey kalat ошондо. No antenaga чыгарылган выход, bizde elektronlu antena emas, mexanический мындай антенна. Ошон үчүн бул уланбайт, мындай кемриктен улап коебуз. Мына сары прямой плюсовой. Биз бая текшергенбиз, бул прямой плюсовой улайбыз. Мына кызыл через замок. Мына через замок улайбыз. Замокты ачканда bundan питание келет, негизги питание bundan келет, 12 вольт. Бул болсо подфарник. Подфарник азыркы жаңы магнитофондо подфарник функциясы жок, ошон үчүн буну дагы кыркпайбыз, шулбойдон калтырабыз. Штатный штекерди шулбойдон калтырабыз, муну кырксак жоголуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн буну зага жетирбей калтырып коюп, эски магнитофонду кое турган болсо, кайрадан штекер сайып коюп иштей берет. Муну штатный магнитофондун жакшы жери, буларда бандай функциясы бар. AUX функция бар. Ошондуктан кийинчерээк ушул функцияны иштетем десе, кайра штатный штекер керек болот да. Ошон үчүн буларды кыркпастан калтырып коебуз. Белегет бар экенде ушуну ham устап. Колонкаларда колонка азыр мына биз плюс масса подфарниктер бөлүп алгандан кийин мынакей 1, 2, 3, 4 колонка калды. Бул колонкалар кээ-бирки зымдары, кээ-бир күналарда корпуска тийип калган болушу мүмкүн, башкага тийип калган болушу мүмкүн. Ошондуктан бул эч жерге тийип турган жок, ошону так текшерип алабыз. Себеби корпуска тийип калган болсо эгерде, анда ошол магнитофондун ичинде транзистор күйүп калат. Ошону текшеребиз. Азыр мына плюс минустардын бардыгынан сырткары мына эки чекедеги 4 контакт, мына эки чекедеги 4 контакт. Буларда эч кандай плюстагы, минустагы болбош керек колонкаларда. Мына эч кандай питание жок. Мына шу колонкаларды текшерип алабыз эң биринчи. Мына калган 8 зымды таап туруп, булардын баарын ачып даярдайбыз дагы. Мисалы, азыр бул жерде жашыл, көк болуп бир аз белгилүү болуп турат, бирок кээ-бир күналарда свет, бул жер колонканын бир зымы жашыл, бири сары деп ошо светтери башка болуп калышы мүмкүн. Ошондо индикатор менен табабыз колонканы. Зымды, либо эле бир зымды кымчайбыз, анан мынтип акырындап экинчисин издейбиз. Азыркы мына шериги мына жашыл. Колонкадан бул зымдан барып, колонканын отмоткасына айланып, кайра бул зым менен келген да, ошон үчүн бул бири-бирине контакт берип атат. Ошентип шеригин таап алабыз. Тапкандан кийин, тапканда ар бир колонканы бири-бирине жакындатып коебуз. Анан экинчи колонканы издейбиз. Мына ошентип колонка кайсыл эшикте колонка бар, кайсыл эшикте колонка жок, ошону тактап алат. Мына бул да иштейт. Бул колонканы дагы тактап коебуз. Анан кийинки мына бул жерде карасаңарбы, серый, бири болсо сары. Экөө негизи бир колонка. Ушундай проводдор да келип кездешет кээде. Японскийлерде основном эле бири-бирине окшоп алган колонкалар. Мынакей, серыйдын шериги мына күрөң экен. Негизи бул жерде 2 күрөң турат, кээ-биркилер мына 2 күрөңгө улап койду. Азыр бул экөө бири-бирине шерик эмес да. Мына күрөң менен мына серый бир колонка экен. Ошентип прозвонка кылып
колонкаларды таап аласыз. Егер мындай звуковой индикатор болбосо, но бир жагын массага, бир жагын плюска тийгизсеңиз, колонкадан звук чыгат. Ошол звук аркылуу да таап алса болот. Звуковой индикатор болсо оңоюраак. Звуковой индикатор менен таап аласыз. Эми колонкаларды колонка кайсыл жактыкы билиш үчүн дагы батарейка керек болот. Батарейка же болбосо мына плюсовойго дагы жарай берет. Мына плюсовойго текшересиз. Мен бул жерде ороп койдум. Мен бул жерде негизи жатка эле билем, ошондуктан мен азыр бул жерде текшербейм. Негизи текшергенде колонка кайсыл жактыкын билиш үчүн, мисалы, мына эки колонка, мисалы, экөө бир колонка. Бул жерге корпуска тийгизесиз дагы, контроль каналыбызды плюсовой кымчып туруп, мунга тийгизсеңиз, уже колонкадан звук чыгат. Ошондо эле кайсы сым кайсы колонкага кеткенин таап, улап коесуздар. Мына колонканы текшергенди да көрсөтүп койсом. Мына аккумулятор 12 вольт. Мына жашыл бир колонка болсо, мына бирине масса кымчайбыз, что безопасный масса. Плюсовойго мына крокодилди кымчып туруп, анан плюсовойуна мына жашыл экинчи зымына бергенибизде мындай үн чыгат колонкадан. Бул азыр алдыңкы 10 колонка экен. Ушинтип билип алабыз. Мына азыр өзеки айтып кетпей, шуңа да токтоло кетейин. Көктү билебиз эми. Негизи сөзсүз массасын бирине прямой бергенде масса бергиле. Себеби масса безопасный да. Плюсовой бере турган болсоңор адашып, масса болуп калса да короткий болот. Бул көк болсо арканкы 10 колонка экен. Бул да 10 колонка аташтым. Алды 10, арка бул аркасы. Ушинтип билип аласың оң солду. Анан мына бул алдыңкы 10 колонка. Анан бул зымдардын дагы жаңы магнитофон штекеринин дагы зымдардын алды, арты, сол ушундай түрлөрү бар. Ошону дагы туура улаш керек. Себеби баягы кийин водитель звуковойду бурганда алмашып калат. Мисалы мына серый алдыңкы колонка, алдыңкы 10 колонка. Фиолетовый алдыңкы правый арканкы колонкасы. Бул жашыл болсо левый задний колонка. Бул болсо тоже левый алдыңкы передний колонка. Ушинтип колонкаларды таап дал улаш керек да өзүнө. Мисалы азыр мына жашыл алдыңкы правый колонка болчу, ошонго серый уланат. Мисалы мына жашылга жашыл уланбайт да. Жер свети роль ойнобойт. Ар кыл свет коюп кое берген. Ошондуктан шуну таап, ошону өзүнө улаш керек. Себеби баягы аркадагы адам музыканы же башка айтор эмне коюп турган болсо, өчүртөй турган болсо, ошондо баягы настройкадан өчүргөндө алмашып калат. Артынан бир колонка, алдынан бир колонка иштеп, ошону дагы туура улаш керек. Ошонго дагы маани бересиңер. Анан буну мынакей бардыгын улап бүттүк. Улап бардыгын улап бүткөндөн кийин аны изолента уруш боюнча да бир аз маалымат. Ар бирин эки слойдон ороебуз. Эки слойдон орогондо баягы тынбай үзүп орош кыйын. Ошондуктан изолентаны кыркып жерге жабыштырып алабыз. Азыр 8 колонка болсо, эки слойдон 16 болот. Азыр биринчи 8-ди жабыштырабыз. 8-ди ороп бүткөндөн дагы анан 8-ди. Ушинтип оросоңор негизи тез болот да, ыңгайлуураак болсо өтө көп убакыт алып коет. Орогондо да мына эки пальчик менен оройсуңар. Удобный болот. Кимге кандай ошо мындай да жөн бизге ыңгайлуусун көрсөтүп койсом, мындай кылып орогондо мына колуңуз таза болсо жакшы да, изолентаны булгабайт да. Ошон кол тазалап алып, май чаң болбош керек да. Мындай кылып оросоңуздар, изолента кайра аркага кое бербейт дагы. Кийин ошол чыгып башка зымдарга тийип кетпейт да. Эки слой кылып ороп коесуз колонкаларды. Мындай болуп оролот. Ар бирин ушинтип ороп чыгабыз. Изолентаны орогондо зерикпеш керек, себеби ушул өтө көп роль ойнойт да. Кийинчерээк азыр жаңысында чыкпаса дагы кийин
изолентанын күчү кеткенден кийин изолента аркага түрүлүп, анан мassa бири-бирине тийип, мassa болуп калышы мүмкүн да. Ал зым бири-бирине тийип, бир аз эле убакыт жүрө турган болсо, уже ичиндеги транзистор күйүп калат да. Транзистор күйдү деген ал уже магнитофонду башка коюш керек деген. Ошонго өтө жакшы маани бериш керек да. Изолентаны серикпей орош керек да. Ар бир зымга 2 слойдон орош керек. Мүмкүн болушунча. Анан изолентанын дагы түрлөрү бар. Тайвань изолентасы бар, японский бар, корейский бар. Эң жакшы японский изолента болот. Тайвань японскийге окшош болот, бирок өзү катуу болот. Алар бир аз качествосы начар да. Ошон үчүн дайым изолента колдонгондо мындай японский десеңер, кара изолента берет. Мындай японский эмнеде изолентада да өзүндө печат болот, япон деген. Ушундай изоленталар жакшы да, кышта да том калбайт, иштеткенге өтө эле удобный. Жаңы үйрөнүп аткандарга да бул электриктер менин оюмча баары эле билет го дейм. Кыргызстан боюнча биринчи орунда японский изолента турат. Андан кийин корейский изолента турат. Анан Россия эң эле акырында ошол Кытай чыгарган изолента да. Баардык изолента Кытайдан келет, бирок ошол фирма, японский фирма чыгарат, корейский фирма. Ошо фирмалары жакшы изоленталарды алып иштетсеңер, өзүңөргө иштеген да өтө ыңгайлуу болот да. Негизи бардык машиналарда уланыш бирдей да. Бардык машиналарда бирдей уланат. Эч кандай секрет жок. Ушинтип эле колонкаларды прозвонка кылып табабыз. Өтө кымбат машиналарда гана усилитель болот дагы. Усилительге кеткен питанияларды так улап туруп, анан баягы усилительди жандырыш үчүн атайын плюсовой болот, через замок. Ошону через замокко улап койсоңор, усилитель дагы иштеп жанат. А так эски эмес, негизи жаңы эле машина без усилитель бардыгы ушундай бир кыл түрдө уланат да. Плюсовойлор бөлүп, колонкалар бүткөндөн кийин колонканын штекерин өзүн чогултабыз. Кийин бизден кийин дагы ушул оңдой турган же болбосо чукулай турган, улайтан адамга удобный болуш үчүн колонканы отдельно ороп коебуз. Плюсовойду өзүнчө ороп коебуз. Ошо кийинки ремонт кылган адамга удобный болуш үчүн штекерди экиге бөлүп коебуз. Эми текшерип коебуз. Бул магнитофон ошол кечээки обзордо көрсөтүлгөн магнитофон. Буларда Bluetooth бар, системасы бар. Плюсовой штекер текшерип көрөбүз. Азыр биздин заманыбыз ачылып турат. Болду да ушундай. Бул жерде мен бая настройка жөнүндө айтпадым. Настройка деген үн көбөйткүчтү ортосун бассаңыз, бул жерде бас, ушул жерде турат. Үндү пишалкага же болбосо баска бура турган, ошол оң колонканы өчүрүп, сол жакты жандыра турган байкап атасыздар. Аңга солго жылып атат. Эгер ошо колонка туура эмес уланып калса, ушул жер алдап коет да. Ошого маани беребиз. Ушундай көпчөңөк жерин матистерде атайын ушкасы бар, блокировочный ушкасы. Ошо ушкасын чыгарып,
Анан бул жерге саморез менен катырабыз. Мына магнитофон бүттү. Ошол ушкаларына катырып, мына жакка да лицос менен бирдей болуп калат. Булардын заводской креплениясы болбойт, мындай салып коет. Ошон үчүн ошол штатный ушкаларын кайрып жерге катырабыз.